Ош шаарындагы номер 26 Токтогул Сатылганов атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Дербишева Мөөркан. Балдар, биздин бүгүнкү сабактын темасы лексиканын семантикалык жол менен байышы. Биз өткөн сабактарда лексика жана лексиканын морфологиялык жол менен байышына көңүл бурганбыз. Анда эмесе сабакка көңүл бургула. Суроолор: тилдин лексикасы кантип байыйт? Лексиканын байышынын ички булактары кайсылар? Лексиканын морфологиялык жол менен байышына мисал келтиргиле. Төмөнкү сөздөрдү уңгу мүчөгө ажыраткыла. Тилемчи жана китепкана деген сөздөргө биз уңгу жана мүчө аркылуу талдоо жүргүзөбүз. Бул суроолордун жоопторун эске алуу менен төмөнкү жооптор менен салыштырабыз жана эске тутабыз. Тилдин лексикасы ички жана тышкы булактар менен байыйт. Лексиканын ички булактары төмөнкүлөр: морфологиялык, семантикалык, синтаксистик, диалектилик жана калкалоо жолдору. Лексиканын морфологиялык жол менен байышына мисал келтирсек, акылдуу жана койчу. Тик деген этис сөзүнө ма жана ч мүчөсүн улаганыбызда тикмечи деген зататоо сөз келип чыкты. Коомдук турмуштагы ар кандай жаңылыктарга адамдардын аң сезими, түшүнүгү өркүндөп турат. Ошол өркүндөөнүн негизинде ар бир тилдин лексикасы байып, жаңы сөздөр менен толукталат. Тилдин лексикасы ички жана тышкы булактар менен байыйт. Мисалы, сүрөтчү жана тосмо. Бул мисалдар морфологиялык жол менен байышынын мисалдары болмокчу. Тилдеги дайым колдонулуп жүргөн төл сөздөрдүн маанилеринин кеңейиши менен жаңы сөздүн жасалышы бул семантикалык жол менен сөз жасоо деп аталат. Төмөнкү сөздөр бизге мисал болмокчу: мүчө, борбор, тамыр, уюм жана ордо. Мына ушул сыяктуу сөздөрдүн жаңы семантикалык жол менен сөз жасоодогу мисалдарына көнүгүүлөр менен жооп бермекчибиз. Мисалы, мүчө деген сөздүн бир канча маанилерин көрөбүз. Дененин бөлүгү: кол, бут, баш. Экинчи маанисин карасак, үй бүлө мүчөсү: эне, ини, таяке. Ошондой эле борбор деген сөздүн бир канча маанилерин карап көрсөк, биз бул борбор деген сөздүн мисалдары менен жооп бере алат экенбиз. Балдар, анда эмесе көнүгүүлөр менен башыксак. Төмөнкү сөздөрдүн семантикалык маанилерин колдонуп, жаңы сөздөр жазгыла. Тамыр, ордо, кол. Жогорудагы эрежелерди эске салуу менен жана кайталоо менен бул сөздөрдүн жаңы маанилерин жазмакчыбыз. Сабагыбызды улантабыз. Сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып, семантикалык жол менен жасалган сөздөрдүн асын сызгыла. Бул сүйлөмдөрдүн топтомунда бир канча сөздөрдүн жаңы, мындайча айтканда, семантикалык жол менен жасалган сөздөрдүн топтому жана ал сөздөрдүн астын сызып коебуз. Балдар, бүгүнкү теманын же болбосо сабактын жыйынтыгында силерге төмөнкүдөй тапшырма. Өзүңөр 4 сөздү жазып, алардын семантикалык маанилерин жазып келгиле. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.